мекендештер, урматтуу мекендештер, бүгүн биз Бүтүн Кыргызстан партиясы Кочкарата жергесинде, Кочкарата шаарында бундага чейин 4 жыл мурда болгон окуяны эскерте кетсек, Адахан Кимсенбаевич Мадумаров менен Сооронбай Жээнбековдун жолугушуусу так ушул жерде болгон. Эми достор, өзүңүздөр баамдап, барктап алгыла, билип алгыла. Ушул стадиондобуз. Бизди максималды бөлүшүңүздөр, максималды бөлүшүп, колдоп, коштоп туруңуздар. Адамдар агылып келүүдө, агылып. Адамдар аябай көп. Буюрса көрөсүздөр, бүгүнкү эфирибиз аябай укмуштуудай болчудай. Себеп дегенде адамдардын маанайы өтө башкача. Азыр биз кыскача маалымат катары айта кетсек, Бүтүн Кыргызстан партиясынын гимнин ырдатып атсак, бул жакта элдер кыйкырып туруп алышты. Ошону эфирге мен сиздерге жеткизе албай калдым. Адахан Кимсенбаевичке арналган ыры бар болчу, былтыр 2020-жылы ырды алган. Ошол ырды кой бергиле деп суранып, ошол ырды азыр койдурттук. Бирок бизде ал жок экен эле, бир убактан кийин келди. Мына достор, адамдар келүүдө. Азыр ошол Адахан Кимсенбаевич Мадумаровду тосуп алуу алдындабыз. Кимди жамандаганы келди дейт. Ошол оозундан эки сөз туура келбеген бийликтин көпөстөрү дейбизби, бийликтин сабатсыздары дейбизби, ошолорго суроо кандай болсо, эл талап кылып, эл суроо берип атат, ошол суроого жооп берип атат. Бул жерде эч кимди мындай каралоо жана башка болуп атат деп эч айтуудан алыспыз. Жөн гана эл ошону сурап, айтып, кайра сурап атат, ушундайга жооп бериңиздер деп. Ошон үчүн ал киши жооп берип атат. Бул жерде эч кандай анын нерсеси жок, жаман нерсеси. Элдин талабы ошондо. Эл сурап атат, сиздер да айтасыздар го. Эл кыйкырып атат, эл кабыл алып атат, эл сурап атат дейсиздер го. Бул жерде болгон факты ал бийликтегилерге окшоп даярдатып, журналисттер даярдатып суроо берди эткен эч ким жок. Бул жерде жөн гана ал кишиге суроолорду өздөрү жиберип атат элдер. Максималды бөлүшүңүздөр, максималды бөлүшүп, максималды таратыңыздар, достор. Жана биздин бүгүнкү фейктерге ошол эжебиздин, жеңебиздин жана акебиздин, абабыздын дейли, абабыздын досунун фейктери бүгүнкү эфир сиздер үчүн ачык. Кош келиңиздер, сөгүп баштаңыздар бизди, жаман жакшы айтып баштаңыздар, тилеңиздер, каргаңыздар сиздер үчүн баардыгы ушул эфир сиздер үчүн ардалмакчы. Андан өтүп ушундай жанакы туз жана башка деп атасыздар. Кочкаратанын тузу аябай жакшы болот, билесиздер. Ошо Кочкаратанын тузунан сиздерге таштап коебуз. Аны жалаганча көрүп отуруңуздар. Достор, АКМ Прессте башкадан таратып коесуздарбы сураныч? Себеп дегенде бизде ожиданияда дагы эле турат. Çöktük. Aleyküm selam. Жаштар мына достор, кайра адамдар келип атат. Адамдар агылып келип атат.
Урматтуу мекендештер, мына АКМ Пресс YouTube каналынан биз түз эфир алып берип атабыз. Жөн гана көрбөстөн достор, сөзсүз түрдө лайк басып, колокольчик деген жери бар, оң жакта, бурчта. Ошо колокольчикти басып койсоңуздар, сөзсүз түрдө сиздер эфирге биз түз чыкканда эле сиздерден чыгат. Жана комментарий калтырып, сөзсүз подписаться жерини басып коюңуздар, катталыңыздар каналга. Бизде көпчүлүктү кече көрдүк, бир YouTube'дагы иштеген балдар карап берди. Кыскасы достор, көпчүлүк биздин жарандарыбыз катталбай эле көрөт экен. Ушул каналыбызга катталып, бизге мындай жардам берип, турушуңуздарды суранабыз, колдоо көрсөтүңүздөр. Максималды бөлүшүңүздөр достор. Максималды бөлүшүп коюңуздар. Азыр бир канча убакыттан кийин Дахин Кимсемаевич Мадумаров келмекчи. Assalamu alaikum. Ben çonlar giygenler, içip giygen, hani güzel. Ben tevete giygenler giygenler. Aha, geliңиz. Жөнөкөй жарандар деңиз, жөнөкөй жарандар. Ооба, кем багалдар. Жанакындай жасангандар эмес, костюм кийгендер эмес, галстук таңгандар эмес деңиз. Мына достор, чындык. Чындык бул жакта. Чындык эле. Саламатсыздарбы? Жаштарбы? Намаз тийчү кыздарды коюп тур. Бизге күндө ушундай маалыматтар келип атат да. Окуучуларды колдонуп атат деп. Канчанчы курста окуйсуздар? 3-чү курс. Көрдүңүздөр достор. БШК көзүңүздөрдү ачыңыздар. Бирөө жалып кылса жана башка кылса, биз ар бир нерсени тактап, тастактап турабыз. Мына достор, Дахин Кимсемаевич Мадумаров келди. Тосуп алабыз достор, тосуп алабыз. Бул жолугушуу башкача жолугушуу болчудай достор. Көрүп кубанасын. Мына достор. Үгүт. Кервени келип токтоду Дахин Кимсемаевич Мадумаров. Жергиликтүү ушул жердин коноктору менен, жергиликтүү ушул жердин жанында Кыямидин аке кандидат жана жанында Эмил аке. Görümüzde
Rahman eкен дос менен учурашат. Yıldızlardan çarık çolmalı. Altın nege ordalı. Öntüm altın nege, birliktin nege. Öntüm altın nege ordalı. Öntüm altın nege, birliktin nege. Öntüm altın. Bölüşөбүз достор, bölüşөбүz. Саламатсыздарбы, урматтуу коноктор, урматтуу биздин конокторубуз. Мына бүгүн сиздердин алдыңыздарга урматтуу биздин жерлештерибиз, мекендештерибиз, бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын лидери Анакам Кимсанбаевич Мадумаров өзү келип отурат. Анын жанында биздин дагы кандидаттарыбыз, талапкерлерибиз Оразайым Нарматова, Айгүл Айдарова, Чыныгүл Шеркулова, Эмил Жайчиев деген биздин талапкерлерибиз сиздердин алдыңыздарда турат. Анда урматтуу биздин коноктор, сөздү мен Анакам Кимсанбаевичке узатайын. Рахмат. Bunun жаңырып аткандай го, ошол жактан кайра келип отур. Ассаламу алейкум, урматтуу аксакалдар, урматтуу аталар, апалар, эжелер, карындаштар, баарыңыздарга кутман күн болсун. Бүгүнкү жолугушууга куш келдиңиздер. Жакшы ниет жарым ырыс дегендей, ар бириңиздер бүгүн ушул жыйынга чыкканда жакшы ниет кылып чыксаңыздар керек. Ошол ниетиңиздерди Аллах Таала кабыл кылып, ар бириңиздердин үмүтүңүздөрдүн акталышына бизди сээпчи кылган болсун. Ушундай жакшы тилек менен жыйыныбызды баштайлы. Биз бүтүн Кыргызстан саясий партиясы Нарын областынан баштап бүгүн туз буйруп биздин Кочкор атада отурабыз. Ушул жерде бир канча жолу жолугушууларды сиздер менен өткөргөнбүз. Сиздердин сурооңуздарга 2 саат ушул жерде туруп жооп берген күндөрүм болгон. Эмне болгон башаламандыктар болуп атканын, кандай нерселер бизде кыйынчылыктар, тоскоолдуктар болуп атканын сиздер менен айтканбыз, дегенбиз. Андан бери аз эле бир нерсе өзгөрдү, көп нерсе өзгөргөн жок. Эми бул шайлоо, чын айтайын, сиздер кандай шайлоодон тажасаңыздар, мен да ошондой чарчадым шайлоодон. Айта берип, мен чарчабан жокмун, шайлай берип, сиздер чарчабадыңыздар. Мына ушундай болуп атат. Биз менен күрөшө берип, бийлик чарчаган жок, же бизди жеңип алып Кыргызстанды гүлдөтүп кеткен жок. Мына ушундай болуп отурабыз. Кыргызстандын бардык жерине барганда бир сөз айтып атам. Рахмат, бир сөз айтып атам. Келиңиздер, бир жолу таза, туура шайлоо эмес, тандоо кылып коелу. Бир жолу туура тандап алалы. Андан кийин жол дегенде 5 жылга чейин тып-тынч кошталардай болуп өсөлүчү биз дагы. Биз дагы алдына жылалычы. Биздин дагы сыртка 100 миң деп чыгып кетип бараткан жаштарыбыз токтосунчу. Биздин дагы сыйлап аткан энелер, сыздап аткан энелер көз жашы токтосун. Бизди дагы көрүнгөнү, тумшуктуусу чокуп, канатуусу кагып, көрүнгөн жактан басмырлаганды токтотсунчу. Биз дагы кыргызстандыкмын, Кыргызстандын жаранымын деп чыгала турган эл бололучу деп ушул үмүттөр кайрадан чарчасак дагы алдыга салып келет. Тынчтык бербей атат. Ушул кайрадан күрөшкө барууга мажбур болуп атабыз. Эмнеге? Мүмкүн ар бир шайлоодо жок эле дегенде 3-4% эл ойгонуп калган болсо, биздин жасаган ишибиз текке кетпеди деп түшүнөбүз. Бекер кетпеди. Мына мага жекелерин отурат. Бир класста 30 бала окуса дагы билесиздер 5 окуп атат.
25'i ептеп класстан класска көчүп атат. Ошого карабастан сиздер окууну токтоп койсуздар. Коом да ошол сыяктуу болуп калды. 5%, 10% түшүнөт экен. Калгандарыбыз баягы ойдон отура берет экенбиз. Ушул жалган сүйлөгөн убадалардын баарына берилип кетет экенбиз. Же башка бир сезимдерге кетип калат экенбиз. Тууганым, жердешим, урукташым, урукташым, жездемдин кайнысынын жездеси болот экен деген сезимдер менен кетип калат экенбиз. Ушул нерселерди токтото турган мүмкүнчүлүгүбүз барбы? Мен сиздерден сурайынчы. Барбы ушуга токтотконго мүмкүнчүлүк? Караңыздар, биздин партия качан канча жолу сиздер менен жолугушуп өткөрсө дагы эч нерсени убада бербейбиз биз. Биз убада бергенибиз 3 эле нерсени дайым туруктуу ушул нерсе менен келе атабыз. Бул тышкы коопсуздукту камсыз кылуу, ички коопсуздукту камсыз кылуу, жетим, жесир, мунжу, майып, социалдык жактан коргоосуз калган азаматтарды ата мээримине, эне мээримине бөлүп калкалап алыш. Башка нерсеге мамлекет милдеттүү эмес. Калганын 6 саны заман болсо, жараткан тынч койсо, өзүбүздү багабыз. Өзүбүздү эле бакпастан бийликти кошо багып келе атабыз. Өкмөттү кошо багып келе атабыз. Biz 5 yıl bağat ekeniz, hükümetle birlikte varam degenleri 3 gün bağat koyat eken, alardın 3 günlük bakkanı 5 yıllık eldin bakkanın gözünü başkaça görürük edelim. O sonluktan bize aytabız. Mına 3 yıl nerse iman, mizan, tertip. Usul 3 yılını biz sizlerge oda veririz. Başka nersege oda bere albayız. Anı jasay turgan parlament emes. Жогорку кеңеш эмес. Аны жасай турган аттануу бийлиги. Мына жолдо көрүп атабыз, окуп атабыз, жазышып коюптур. Сөздөн ишке өтөлү деп. Эгер сөздөн ишке өткүң келсе чындыгында, анда сен өткө бар. Парламентке барба. Се парламент бул сүйлөй турган жер. Парламент сүйлөш керек. Парле сүйлө дейт. Мен сүйлөөчү киши деп которулган. Ал жер сүйлөй турган жер. Ал жер мыйзам чыгарат турган жер. Мыйзамды кандай чыгарасың сен эгер сүйлөй албасаң? Кантип сүйлөйсүң эгер сен бир нерсени билбесең? Кантип сүйлөйсүң сен өмүрүңдө бир китеп окубасаң? Көрүп атабыз, натыйжада кимдерди алып барып коюп атабыз. Мына 1 жыл баштан бул жерде кыргын каттуу күрөш болду. Каттуу күрөш болду. Акча деген ушундай акты, майлы суунун суусундай акты. Арак деген акты. Шорпо шилендер акты. Биз ошондо да бүтүн Кыргызстан сиздерге үмүт гана беребиз дегенбиз, башка нерсе убада болот. Мына ошол акчаларды сапыргандар өткөн жылы Кыргызстанды тосуп болгонго алып келгенде чапанын чечип ыргытты дагы башка көйнөктү кийип алып кайра келе атышат. Ошону сиздер так билип коюшуңуздар керек. Не болду? Неге ошондой тополонго бардык биз? Караңыздар. Борбордук шайлоо комиссиясынын расмий жарыялаганы боюнча ушул эки партия оң кол, сол кол болгон тийгишиге 1,5 миллиард сом акча чачышты. Бул тек БШКдан каттоодон өткөн. Өтпөгөнү канча? Шайлоо күнү сиздердин чөнтөгүңүздөргө салгандары, көчө-көчөгө шагыл төккөнү, чайга чакырганы, улак чаптырганы, топ чаптырганы, күрөш өткөргөнү, бүтүндөй баарын эсептесек канча миллиард болуп кетет? Биз байып кеткен жокпуз да, тескерисинче Кыргызстанды оодарып алдык былтыр. Көрдүңүздөрбү? Шайлоонун жыйынтыгы менен эмне болду? Бирок ошол аякка чыккан адамдардын баардыгы Жээнбеков кетсин деп талап коюп чыккан эмес. Мына ушул бийликтин колтугуна кирип алган 3 партиянын баардыгынын добушу арам ушуларды жокко чыгар деп талап коюп чыкты. Туурабы? Анан эмне болду? Бир күн кечке турду, түнү менен баардык нерсе өзгөрүп кетти. Ушуга урматтуу туугандар, биздин дагы күнөөбүз бар. Биздин ушу жерде отуруп, мун чыкпастан жайлап койгондорубуз отурабыз ушул жерде. Ошол күнөө бар. Жалган күбөлүк берүү деп коет мына мусулманчылыкта. Кур'анда жалган күбөлүк берүү дейт. Жалган күбөлүк берген кандай болот экен? Эгер татыктуу инсан туруп, татыксыз инсан турса, ошол татыктуу инсанды четке түртүп, татыксызды көтөрүп койсоңуз, ошол жалган күбөлүк берүү керек.
Mına muğalimler bilet. Ança açsatlar oğlum caz verecek koyacağım. Ne olsa şol olsun dedi. Oşol da canlı koyup verebilir. Bu da ayağında çok javobgarchilikka tartadi. Keyingi ömrümüzde, keyingi ahiretde. Ötü kattu, cazası kattu ekan. Jaldan koyup verebilir. Hurmatlı tuğanlar. Ben narından beri söylep kelayotgan sözlerimni sizler telefondan görüp otasizlar. Oşoндуктан мындай кылалы. Ben kıskaça 2-3 söz aytsa, oşonun ortasında sizler sorularınızdan da yazsanızlar, sorularınızdan cevap versek, mından anadan жолубузду Кудай буйрса, Аксыр, Алапка, Чаккал райондоруна кетебиz. Андан кийин Ташкөбүр, Каракөл, Токтогул, андан кийин Талас областына кетебиz. Bizde olup parçalar geliyor da yok mu? Gelişine mi gidiyor? Ne kadar gelişine var? Ulak çaptırır. Bunu saktan var, tanış saktan. Bilemiyorum. Ya. Öptü tanış saktan. Şu cennette durup bir kayrıldı böyle. Aynen o kendikler. Aynen koçkalar tolakta. Mayısılıkta da bunu geçe geliyor oturganımızda. Yerde Katar gecelerin tizide oturdular. Öte baktılı olur. Kana başına gider bir körgün tüşkeli olacak. 18 Tüylük var bu tüylük bu tasalık. Bu çimdik. Bir gün basar, 2 gün basar, 3 yıl basar. Bırak çimdik var gibi. Kokolur, güldürüp çıkıp gelir. Çimdik biri. Ama son günlerde usul eskiltmeler bergende oldu bilen sizlerge. Jakşemes yolda öğretemez dedim. Ötken yılı geldiğinden eskilttikleri şair öğretti amalda vardı. Akırı bakayır olsun deyip koygan söz var bizim üniversitede. Akırı kanday olup eken, töylülü kanday olup eken, töylülü tüz bolsa eken degen sözlerdi ayttılar. Natijada ne oldu? Oşanı kim jasadı? Siz menen biz jasadık. Sen jaratkan Allah aytat. Чындыгында жетекчиңер өзүңөрдүн дейт. Воистину ваши правители от вас самих. Жетекчиң сен кандай болсоң өткөндө күн бекер эстеттим да. Достор, свет өчүп калды. Белгисиз бир себептерден азыр ошол таң калышып өздөрү издеп атышат светти. Неме? Нуркан кел. Мына кармап тур. Достор, дагы башталды свет өчүрүү. Свет geldi. Matı dostlar, efirden alыстабайбыз. Ар кандай тоскоолдуктар болот албетте. Бирок Рахмат. Ким кайрадан бойлонуп күйгүзүп берген болсо дагы тилегин Аллах берген болсун ошол. Мен ушул жерден мына суроолорго жооп берип баштайын. Биздин ой көз караштардагы ушул суроолорду камтылышы мүмкүн.
Birinci Batkenge казино тууралуу көз карашыңыз. Казино тууралуу Batkenge эмес, бүтүндөй жер жүзү казиного каршымын. Казино бул жакшылыкка алып келбейт. Казинонун тапкан нерсенин баары арам. Бул элди алдоо, элдин акчасын каргып алуу. Негизи ушул кумар оюндардын баардыгы арам деп билинет. Казино ойногон жерлерди сиздер билесиздер, аксакалдар билет, жаштар кызыксаңыздар билсеңиздер керек. Бүтүндөй ушул казино ойнолгон, кумар болгон жерлердин бүтүндөй баарында Аллах Таала ушундай жазасын жиберип атат, көрүп атасыздар, суунун астында калып кетип баратат. Жер силкинип, жерге чөгүп кетип баратат. Мына ушул казинодон этият болушубуз керек. Мен билбейт экен, бир жигит билет экен, мунун акчасы аракка караганда адалыраак болушун. Мен билбейт экен мындай. Мен атамантып айткан эмес. Чоңдор чиновниктер десек болот, булардын контракт менен акча алганы Кыргызстанда канча генерал полковниктер пенсияга чыккандары 60 000 сом менен чыгат дешет. Жөнөкөй кемпир чалдар өмүр бойдон колхоз совхоздо мал багып пенсияга чыккандар 5 000 алышат. Кыргыз эли өзүн-өзү багып, налог төлөп, чиновниктерди багат. Караганда оору көбөйөт экен, операцияга акчасы жоктор өлүп калып жатат. Баардыгы кымбатчылык. Булар ооруп калса, Германия, Англия жок дегенде Түркияга барып, элдин акчасы менен дарыланып келишет. Сиздин көз карашыңыз дейт. Менин көз карашым ушунчалык тескери. Ушу ичи өтүп калса да Германияга учкандар бар. Көзүнө тирсек чыкса да ошол жерге барып алдырып келгендер бар. Акчасы көп, себеп ошону сиз берип атасыз дейт акчасын. Сиз шайлап берип атасыз, ошол акчаны уурдап 3-төн 4-төн бирин чачып койсо кочкората аркасынан ээрчип алып атабыз. Ушул жакшы бала экен, жакшы кыз экен деп калып атабыз. Андай эмес. Эч ким, эч качан, эч кимге бекерден бекер эч нерсе бербейт. Мына аталар отурасыздар. Сиздердин тыйыныңыздарды анча-мынча ошол Россияда жүргөн, иштеп жүргөн жигиттер, кыздарыңыздар берип атат. Тамды жаңылап атасыздар. Ошол тамды дагы Россияда жүргөндөрдүн эсебинен жаңылап атабыз. Өзүбүз иштеп, же өкмөт куруп берип аткан жок. Мен ушул суроону берген аксакалга айтайын. Менин 3 уулум бар. Аллах иманын берсин, оларга өмүрүн берсин. Үчөөнүн бирөөнүн дагы сыртта иштетмек турсун окутканга да жиберген жок. Алды 30-га чыгып калды. Ушул жерде окуйсуң, ушул жерде жашайсың, ушул жерде иштейсиң. Кейгер болуп атпайбы, кичине ишарат берип койсо, үй бүлөсү менен башка мамлекетке кетип калып, ошол жерде беймарал жашап атат. Кайсы акчага жашап атат? Сиздер билесиздерби? Бишкекке өзүңүздөрдүн уулуңуздардын үйүңүздөргө баргандан кийин 2 күндөн кийин батпай калып атасыңарбы же? Келиндин чайы муздагыраак болуп калып атат. Балдарыңыз ишинен кечигүүрөөк келип калып атат. 3-чү күнү кой айланайын, барайын, неберемди сагындым деген шылтоо менен кайра келгенге мажбур болуп атасыңарбы? Алар кантип анан жылдап Англияда, Америкада, башка мамлекеттерде, Түркияда жашап калып атат. Кантип жылдап жашап атат. Биз Бишкекке барып 2 күн тура албай атабыз. Демек ошолордун бүтүндөй алган акчалардын баардыгы арам. Тапкан акчалар арам. Мен билбейм. Дыйканчылык кылып, дарбыз эгип, же пахта эгип, же тамеки эгип, ошонун тапкан акчасына Түркияга эмес, Жалал-Абадтын курортуна барып эс ала албай атабыз. Алар кайдан таап атат? Жылдап. Аларга маселе жок экен, көрүп атасыздарбы? Кач дегенде качат экен дагы, тарс эле алар. Жылдап алардын же 2 паспорту бар алардын, же 3 паспорту бар. Ошолорду дагы шайлап келген өзүбүзбүз, апалар, чындап айталы. Мына жерде канча айым деген менин жеңем отурат. Мына ушул киши өмүр бою маданият тармагында иштеп келди. Балдарыңыздардын канчасын ушул таш көмүрдө дагы же кара көлдөн келе Майлы судан барабы ошол маданиятка үйрөттү. Маданияттуу баскычты үйрөттү, ырдашты үйрөттү. Өткөн жылы биздин катарыбыз менен шайлоого барды. Кой канча айым дедиңер. Кой, биздин балдарды сен үйрөтө бер. Бирок биз кара курсагыбызды тандадык, кекиртегибиз жол бербей атат деп, кекиртектин аркасынан кетип калдык эле туугандар. Туура ошол. Туура.
Bıyıl anda emez. Bıyıl mıyzam başkaçarak. Emin qarаңыздар. Жогорку кеңешке кызыгы деле калбай калды, барыштым деп айтат. Өкмөттү дайындабагандан кийин эмнеге барабыз дешип калыптыр. Анын эки себеби бар. Былтыр аябай акчаларын чачып алып, быйылга чейин ошо күйүп отургандары бар. Кошоп. Экинчиси чындыгында элдин маанайы, элдин көзү быйыл башкачараак. Аллах ошону куттуу кылсын, узагынан кубандырсын сиздер менен биздерди. Элдин маанайы так башкача быйыл. Албайбыз, алдырбайбыз, жебейбиз, жедирбейбиз деген сыяктуу болуп турасыздар. Мына ошол биздин партияга дал келет ушул. Мына ыйман деген жерге. Ыймандуу киши эч качан бирөөнүн акчасына муктаж эмес. Кедей эмес дейт. Кедейлигинен кедей эмес дейт. Кедей тойбогондугунан кедей дейт. Мына караңыздар, сиздер ушундай болуп, карапайым жупуну кийинип отуруп, баягыдай соопчулукту көп жасайсыздар. Ажынагы акчасын эсептей албай отургандар. Алар эч качан соопчулук жасай албайт. Себеп алардын жүрөгүнө Аллах Таала башка мээр берип койгон. Байлыкка болгон мээрди, калкка болгон мээрди берген эмес аларга. Алар өтө дүйнөдөгү кедей инсандар. Ошол кебек жеп отурган чычкан дагы ошолордон байраак. Себеп чычкан дагы кызмат кылып, коркунуч менен отурат, капкан жок экен деп. А биз өзүбүз түп-түз барып капканга түшүп беребиз. 3 күндүк кызыкчылык үчүн капканга түшүп берип атат. Быйыл Кудай кааласа таптакыр башка ой менен кетип бартабыз. Аллахка чексиз шүгүрлөр болсун. Ошол акыл эсти берип атат бизге. Эл байга кедейге бөлүнүп калдык дейт. Бөлүнгөн жоксуздар. Бөлүнгөн жоксуздар аксакал. Биз кедей болуп атабыз, ушу тойлордун кесепетинен кедей болуп атабыз. Тойлор тажатты. Тойлор ушунчалык көкүрөгүбүзгө көк таштай тийди. Тойду азайтайлы. Тойду азатсак ишенип коюңуздар, биздин турмуш бир кыйла оңолот. ЗАГСка чыкканда азайтсак, биздин турмуш оңолот. Ишенип коюңуздар. Кредит алганды токтотсок, биздин заман оңолот Кудай кааласа. Ишенип коюңуздар, туугандар. Ошол тойдун эч кимге пайдасы жок. Нанды өтө катуу исрап кылып атабыз. Боорсокту исрап кылып атабыз. Салаттарды исрап кылып атабыз. Ошол салаттардан жайында ооз тийген дагы киши жок. Бүт эле барып туруп эле ошол таштандыга таштатылып атат. Неге? Миллиондогон сом кетип атат ошого. Келгиле ушундай тойго өтөлүчү. Бир 30-40 аксакалды чакырып туруп, ошол айылдын аксакалдарын чакырып. Кыз тараптан, жигит тараптан баарын коштогон 40 болор ашып барса. Оозунда келинеси бар. Арам тамак жебеген, азгырылган эмес. İçinde bir bayakında su pusu yok, kişiler gelip katma okup bata kılsa ошол жаштарга ошол bata tiyet. Eğer arasında biriyle kişi koşulup kalgan bolsa ошол bata teskeri tiyet. Bu menin sözüm emez. İsa aleyhissalam bilesizler İsus deyip Hristiyanstvoda İsa aleyhissalam ошондой болуp bir ayında kıdırıp ketip batkanda ayabay güldöp жүзүндөрү төгүлүп alma baktары tөгүлүp гүлдөп турган bir айдан өтүп кеткен экен. А билесиздер сиздер ааламдагы дүйнөдөгү эң кедей адам бул Иса алейхиссалам. Кедейлердин атынан биринчи бейишке кирчүү дагы ушул Иса алейхиссалам. Кедейлер түшкө чейин кирет дейт, байлар түштөн кийин кирет дейт. А түштөн кийин түш менен ортосунда түштөн кийинкинин ортосу канча десе ар кандай айтылышат, аалымдар ар кандай айтат. Биздин санак менен санаганда 50.000 жылга чейин дейт. Эсептегилер. Кедейлер биринчи кирет экен. Себеп дал ошол сиз айтып аткан кедейлер Аллахтын сүйгөн инсандары болот экен. Алар ошол сыноолорду көрөт экен. Ошол кедейлерге бир аз тыйындан кысып коет экен. Ар кандай азгырыктарга азгырылбастан бейишке татыктуу болсун деп. Байларга ушундай байлыкты берип коет экен. Ошол байлыгына чиенип, тозокко татыктуу болсун деп ушундай кылып сынайт экен. Байларга эч качан көз ачпагыла. Алардын мазабы бул дүйнөдө да, ал дүйнөдө да бар. Түндө сиз сыяктуу болуп уктай албайт. Акыретте сиз сыяктуу болуп рахатка бата албайт. Аллах ушундан сактасын. Келиңиздер ушуга чыгайлы. Мына ошол Иса алейхиссалам кетип баратканда бата берип кетиптир. 2 жылдан кийин кайра артка келип, ошол айылдан өтүп баратса, бүтүндөй чаң тозуган, бак дарактар куураган,
elдің маанайы чөңкү, эч кимге мындай жакшы сөз айткандын жолу жок. Ошондо бирөө сураптыр. Я Аллахтын элчиси. 2 жыл баштап өтүп кетип баратканында ушундай гүлдөп турган баг элек. 2 жылда жерибиз ушундай болуп кону качты. Эмне үчүн ушундай болду десе, Иса алейхиссалам айткан экен. Айлыңарга бирөө жаңы келип кошулду деп. Десе ова бирөө жаңы көчүп келген. Ким? Айылын четинде турган ошол үй, ошол бейнамаз экен деген. Ошонун бир инсандын бейнамаздыгынан бүтүндөй айыл ошондой болуп дарактар куурап кыйынчылыкка калган экен. А эми биздин Кыргызстанды алып көрүңүздөр. Канча киши арам тамак жеп атат? Канча киши алдап жеп атат? Канча киши зөөкүрдүк менен бирөөнүн бир нерсесин тартып алып жеп атат? Канча жетим, канча жесир күндө ыйлап атат? Караңыздарчы. Анан ушундай өлкөгө байлык келеби? Аксакал, кантип байыбыз анан биз? Экинчисин жазып атабыз биз, мыйзам деп. Биз ошол жегендердин колун кыркабыз деп баратабыз. Баары коркутуп атпайбы? Мадулар келсе ушундай камчы менен башкарат экен деп. Карапайым калкка мээри төгүлүш керек дагы. Баяк алдым жуттумдарга камчы эмес, башына кылыч коюш керек алардын үстүнө. Мына ошондой өлкө болот. Сиздерди коркутуп, Мадумаров өтө каардуу. Бул келсе кыйын болуп калат дегендер ошол көпөстөр. Элдин башын айландырып, кыйын берип, баягы фейк дегендер чыкты. Азыр өкмөт башкарып атам, өлкө башкарып атам деген азаматтардын туугандары 30-дан 40-тан балдарды багып алып ошондой кылып, күндө кечинде акча берип атат, мандикерчилик кылып. Жаш жигиттер кыздар билбейт, ошондой болуп мандикер болуп иштеп атат. Жалчы болуп иштеп атат, күнүнө иштеп атат. Мадумаровдун аркасынан 10 жалганды жазсам, маскаралап күлсөм, 10 миң сом аласың күндө кечинде. 30 күндө 30 миң сом иштеп таап атат алар. Бирок ал жаштар билбей атат арам акчага иштеп атканын. Бир аксакал айтты, эртеден кечке чейин сенин күнөөңдү жууп атат деп. Амин, ошондой болгон болсун. Биз баарыбыз күнөөкөр кул пендебиз. Жууп турушсун ошолор, эртеден кечке чейин жууп турушсун. Менин колум тийбей атат өзүмдү өзүм жууганда. Эмнеге ошол байыган инсандар иш ордун ачпайт деп. А тойканаларды ким курат анда? Казинолорго даярданып отурушат азыр, акчасын баарын басып, катта уруксат берилсе, ошо казинолорду мен биринчи салсам деп. Биздин Кыргыз касиеттүү жерибизде казинонун жытыда болбош керек. Биз ошол үчүн күрөшөбүз. Казино менен ойноп, канча балдар жан кыйганын билебиз биз Бишкекте. Канча балдар квартирасын алдырганын, канча үй бүлөнүн ажырашканын билебиз биз. Канча аялдар, жаш келиндер сыздап көчөдө калганын билебиз. Канча энелер ыйлап келгенин билебиз биз. Балам ошол казино деген балага кирип кетип, үйүбүздү ортого коюп алдырып биттир деп канча эне каксап көчөдө жүрдү ыйлап. Кайсыл акчаны издеп атасың сен? Биз муну токтотобуз, Кудай кааласа. Эч кандай казино курулбайт. Россияга, Турцияга, Казакстанга барып көрдүк. Кордук көрүп, депортацияга түшүп, үйүнө акча жок келе албай жаткандар көп дейт. Груз 200 бир үйдөн аз дегенде 2 бала, кээ бир үйдөн 5 балдары жүрөт сыртта дейт. Мына ушулардын баарына Кудай кааласа биз артка кайтарабыз деген үмүт менен жүрөбүз. Артка кайтарабыз деген үмүт менен биздин арабызда талапкер болуп баратат ошо Россияда сыртта иштеп жүргөндөрдүн баардыгын үйүнүн Жогорку кеңештин трибунасына чыгарып жеткирели деп мына Оразай Нарматова деген кызыбыз жүрөт. Өткөн шайлоодо да биздин катарыбызда депутат болуп барган, тек гана көкүрөгүнө значок такпай калды. Себеби биз мансап деп барган жокпуз. Эгер мансап деп барсак, биз дагы кээ бир кишилерде болуп сүйлөшүп алып, 14 мандаттай болуп, калганы эмне болсо ошол болду деп отура берсек жарашмак. Экинчиси ушул мына Груз 200 дегенде ошо табыттарды алып келүүдөгү. Өз көмөктөрүн депутатка койбой туруп, депутат болбой туруп көрсөтүп келген Эмил Жайчиев деген азаматыбыз турат. Мына ошол Эмил мырза менен Оразай ар дайым ушул сиздер айтып аткан маселени күн сайын болсо да күн алыс чыгып айтып атат.
Жигиттер айта албаган сөздөрдү айтышып атат. Bir үйдөн аз дегенде 2 бала дейт. Кээ бир үй бүлөлөрү менен көчүп кеткендер бар. Бизде bir жылда 220 000 кыргыз жараны Кыргызстанды таштап чыгып кетип атат. Бул өтө чоң коркунуч. 5 жылда 1 миллион киши чыгып кетет мындай болсо. Кыргызстанда 2,5 миллиард доллар жөнөтөт деп мактанат. Ошол жакта жүргөн балдарга иш стажга кошконун сизден жогорку кеңешке барганда суранабыз дейт. Энергиянын кымбатташына кандай көз караштасыз дейт. Мен дагы сизге окшоп ошол энергияны колдоном. Ошону кымбат төлөп атсам кандай көз карашты болот деп сиздей болом. Биз дайым Кыргызстан энергияны кимге сатабыз деп кыйналып келдик эле. Азыр бул азаматтар келгенден бери энергияны кимден алабыз деп. Сабатсыз болсоң, алсыз болсоң ушундай күнгө калып калат экенсиң го. 1 жылдын ичинде ушуга келдик го биз. Ошого өзүбүздүн дагы жоопкерчилигибизди эстеп эле биз дагы себепчибиз деп атпайбызбы? Саламатсызбы дейт, мектептердеги жана ооруканалардагы коррупция боюнча сөзгө чыгайын дедим эле. Аралашып жүрөм дейт. Айша жеке. Эмнеге аралашып жүрөсүз? Коррупцияга. Же мектептеги ооруканалардагы иштерге аралашып жүрөсүз кандай? Ошол жерде иштейм дегендей маанide жазса керек. Аралашып жүрөм десеңиз башкача болот экен да. Рахмат эже. Аягында Кудай кааласа бир мүмкүнчүлүк болуп калса, Хош келдиңиз. Мадумаров Фадахан Гүлсөнбаев, сапарыңыз байсалдуу болсун. Эл үчүн, жер үчүн Кыргызстан балдарыбыздын келечеги үчүн максат кылган оюңузду жараткан өзү колдосун. Амин. Сизди ар дайым колдойбуз. Иман, мыйзам, тазалыктын жолунда биз ар дайым сиз мененбиз дейт. Рахмат. Мына ушул баягы мен менен экендигиңиздерди далилдеш үчүн 28-inde бекем болуңуздар. Мени менен болбоңуздар. Биздин идеябыз менен болуңуздар. Биздин баалуулуктар менен болуңуздар. Биздин келечегибиз бирөө, эч ким эч кайда кетпейт. Ошол жолубузду чогуу басканга аракет кылалы туугандар. Рахмат. Ташкөмүр шаары теңдик айылы, Кудуксай айылы, Кызыл Туу айылы, Шамалдысай шаарчасынын бүтүн Кыргызстан элдик саясий партиясы жана Адахан Кимсанбаевдин колдоочулары ар дайым сизди колдоп келген, колдой беребиз дейт. Рахмат чоң. Биз сиз менен жеңишке чоң жетели дейт. Аллахым өзү колдосун. Иман, мыйзам, тазалык дейт. Рахмат. Тилегиңиз кабыл болсун. Ассаламу алейкум Адахан Кимсанбаев. Сизди аябай тажрыйбалуу лидер деп билебиз. Мактаган жериңерди окубай кетип калсам уруксат бересиздерби? Мактаган, чындап мактасаңыздар 28-inde ишендиргиле мени. Мен алдабамын. Рахмат. Сиз айтып келген маселелердин баары туура, өзгөчө жана маркумду узатуу боюнча туура сөздөр болуп жатат. Билим берсе, билим менен ушул сыяктуу салттарды айылдан көптөгөн мекендештер кыйналып жатышат. Ушул сыяктуу салттардан. Ошол салт кийин чыкты. Баягы аш көп болсо каада көп болот дегендей болуп атат. Ушул салттарды токтотушубуз керекпиз. Маркум узатууну мен бала кезде билет элем. Каза болуп калган болсо, ушул жакын тууган уруктар эле жыйылып, анан аксакалдарды ушу тажыйга чакырып коет эле, баары топтолуп, мен ошол үйдө отуруп алып, дасторкон салып, конок күткөндөрдү көргөн эмесмин ошол кезинде. 10 үйгө конок көрүндү, 15 үйгө конок көрүндү деп эмне уул үйлөп атабызбы? Той өрүп атабызбы? Анан келип алып аксакалдар отуруп алып кыйнап атат. Торпок сойгонуң уякка бир карап көрбөйсүңбү, жылкы-былкы чыгып калар деп. Ким кыйнап атат аны? Эч ким. Аксакалдар барып кыйнап атат анча. Атандагы жеген дейт. Алышын алган дейт. Аксакалдар ошону ойлонгула, эртең өзүбүздүн башыбызга келет ушул. Ушул каада салттарды мыйзам менен жоя албайбыз. Аллах насип кылса, иман менен барып жоебуз, Кудай кааласа. Иман менен. Мыйзам менен карапайым калкты какшатпайбыз. Биз мыйзам менен зөөкүрлөрдү какшатабыз иншалла. Карапайым калкты иманга чакырабыз биз. Иман, келиңиздер. Ошол сойгон жылкын берген мына казактан өткөндө бир Абдугапар деген бир устаз бар эле.
Esingizde mi? Abdugapar деген ustaz var öyle. Oşol bizni boştan okup ketken eкен. Oşol kişi iyilap durup kattı gayırdı. Mende bir aksakal kişi var öyle deyip Cupunu. Har daim oşol savatlı kişiler deyip, har daim kişiler kıynalıkası meni çakırçılar, Abdugapar gelip bir okup ketçi meni deyip deyip. Ben bana okup turçularım deyip. Ben bilem deyip, bütün deyip durmuş şartımı bilem deyip. Anam şu göz yumlarının altında 3 gün Katar beni çakırdı deyip. Abdugapar Yasin Surasını okup duruş benim kolumda karmakta caldıradı deyip. Oşantıp ben Yasin Surasını okup atkanda deyip. Göz üzülüp ketti deyip. Can üzülüptür deyip. Göz yumulup ketti deyip. Anan giyin deyip. Ben oşan kişinin oşandığı baldarının var ekenini kim bildim deyip taciyasında. 2-3 balası var eken deyip. Aynen aynen benim ömrümde görürgen maşınalar beni gelişti deyip. 7 yıllık soydu deyip. Taciyasında. Men oşan deyip de durup deyip. İyi adam deyip. Men okumayın dedim deyip. Nege? Ayttım deyip, oşan balların hayırlı ayttım deyip. Ay balancı. Atam tiri gezinde bir bayatı, sıfırlata tabaka, bir toğu alıp gelgen yoksun mesela adam dedim. Atam tiri gezinde bir yolu kusarın toyğuzup çay gelgen yoksun mu? Nege onu tip cerit yıltını soy odasında var. Sen atam için emez, sen özünün aklını çıkarır şu soy odasında. Atama gerek emez savcılığının deyip. Atama Kur'an okuduk dedim deyip. Oşul bizim koçkalarda da bolga yakalamışında yapıyorlar. Aynı 2 kadamda bolga. Bir kozu, bir yılda canınızın altında ata, apa, ne bunu soyup, çok degende bir ay soğum kılıp, cep durula deyip, bir kozu vermegende, atası ve nenesi geçse gelip katar cılık soyup. Demek için özünü gösterip geliyorlar. Oşul çalgan sesinde. Gelirler kullanırlar. Oşol Abdugapar Mırza aytdı, çoğacı çıkırar cüve aytıp ketdi. Atameli'nin tiri gezinde karmak kılalı üstünde. Sıyı menen. Urmak menen karmak kılalı. Doktorları böyle iyiler de aynen. Apam tiri olsa bana bütün cuğuk betine basıp olmakmın. Enenin kutu diyegelecek tozoktun oldu, haram oldu diken. Ben apam getkenden keyin düşündüm, bozduk iyiler koyup böyle. Bana yaş ballar, yaş kızlar. Atam var mı, yeğenim var mı? Mından öttüm bayrakçı. Prezidentinin jet kadar cebine girip geçselerdi, atası menenesi jetmeydi. Ailedim aynen Kırgızistan'ın Calavatlı canını almasına da jetmeydi. O şuna karşı geç düşünüyor belli. O sol karasaltlarını çok oturtuldu. Kullanlar. İnşallah deputat olup kalsanız şu meselelerde Tuğra mizanların bütün Kırgızistan boyunca közümündür. Şariat boyunca bol olsun közümünde alasqı deydi. Sizni maqtaganda bol boyu, size maqtoo bir gana Allah'a jarashat deydi. Jarattan Allah buyurup jürüp başı olmaz. İnşallah önükön güçlü memleket bolobuz. Maylısı şairi, iliniz kılıç deydi. Kılıç Mırza var bol o zaman. Köp yaşa, jakşı tileklerine tilekleşpiz. Oşol gündörde çoğu görsetken nasip kılgan olsun. Abdan Tuğra mesele götürüldü. En Tuğra mesele. Ben o başta Zakska çıkan jigitlerdi ayağa jaman görüştüm yani. Uruşuştular. Sizin akçanız bilen çıkıp oturağınız dedi. Sizin başkanınızı benim alıp durunuz dedi. Karanlık da. Karanlık. 15-20 Lexus jipleri bilen çıkış vakti. Gelen vagileri bilen çıkış vakti. Azı toplu oldu içinde. Ayette verse akıllı. Kamçıları taşlarını tutmayın. Ayette verirler şurada kasalıklarda. Jakşılıklara ertelenen turu öyle. Jakşılıklara niyet kılgan olsanız Allah Teala işinizde onu öğretir. Benim de ümitim var. Yaşlar gelecekte hazır. Başkaça tolkumuyla gidip bartar. Kudaya şükür. Bundan 4-5 yıl başlardı yaşlardı tolkum emez. Hazır takdir başka tolkumuyla gidip bartar. İman deyip gidip bartar. İnsaf deyip gidip bartar. Meşikte varsanız da 70% yalan yaşlar. Aksakalları tapmayasınlar. Kudaya insaf versin. Aklına çevirsinler. Puan versin. Birlikte Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bütün Kırgızistan Siyasi Partiyası'ndan imam nizam tazalığı için attığınızda talaplarıyla sizlere yardımcı olun. Ben Akılberk Yoldaşev Koçkarada şaharının 4 yıldan beri vaktılı Sakarya şaharındadır.
Құдай бұйырса Аллах жар болып Қырғыз елін қолдап бүтін Қырғызстан партиясы жогорку мандатка ие болсун. Сахалиндеги АКМ группабыздын колдоочулары телефон аркылуу тилек айтып салам жолдоп жатышат дейт. Рахмат. Ошол Сахалинде, Камчаткадагы, Австралияда жүрөбү, Америкада жүрөбү, Россияда, Кытайда жүргөн кыргыздардын баарына Кочкор атанын саламы болсун ушул жердеги отурган. Аталардын энелеринин саламы болсун ошолорго. Биздин тилегибиз ушул болсун. Аллах алардын тапкандарына береке берип, 6 саны аман келип кайра ата-энесинин кучагын толтурган болсун. Тапкандарын баарын келип тойлорго буйрсун ушул. Мен жакында сапарга чыгам, Сахалинден бүтүн Кыргызстан партиясынын жеңишин белгиленди. Аллах таала насип кылган болсун. Амин дейт. Надахан Кичанбаев, сиз бүтүн Кыргызстан кыдырып жүрөсүз. Ушул Кочкор атага эмнени өндүрсөк болот, эмнени экспорт кылсак, ушул боюнча программабыз барбы дейт. Кочкор ата боюнча программабыз жок, биздики бүтүн Кыргызстан боюнча бар. Биздин Кочкор атада мен жаш кезден билем, эмнелерди өстүрүшөт биздин аталар. Эмнелерди өндүрөт Кочкор атада. Эң тез, эң даамдуу, эң таттуу болуп жетилген нерселердин баары ошол Шамал Сай, Кочкор ата, мына ошол базар кургондон бери карай болчу. Азыр ошолордун баарын жоктуктары ошону Кытайдан ташып келди, ташып баштады. Мына Сейилкум совхозу деп качан пайда болду? Аксакалдар кайсы жылдары пайда болду? Эч ким калбады ошол совхоздордун пайда болгондор. Какырап жаткан чөлдү өздөштүрүп бир совхоз курулду. 50-ci, андан кийин 60-cı жылдары. Мына караңыздар. Азыр эми алманы Бразилиядан алып келип жатабыз. Аргентинадан алмасын ташып жеп жатабыз. Бул деген болбойт. Биз жанагы тартип дегенде Кудай кааласа коопсуздукту камсыз кылып, жемиш, тамак ашты да өзүбүздө жетери кылып өстүрөбүз деген үмүтүм эмес. Мен Аллах насип кылса өтө катуу ишенимим бар. Көзүм жетип турат. Кол жетпей атат. Сизге суроолор берген сайын Надахан Кичанбаев дейт. Амандаштарыбыз, атаандаштарыбыздын каралоосу күчөп баратат дейт. 30 жылдан бери токтогон жок алар. Бираз азаяк, эртең шайлоо башталат дегенде өлкөнү башкарып атам деген азамат чыгып фас деп коёт. Кет анан тайгандап жүргөн. Келе берсин. Же жакындап келип иштей албайт. Чоң аркандан жүрөт. Жакын келсе тумушка бир койсоң куйрукту кымчыкта качат. Не кылалым? Чыкпай айта албайсың. Сиздерге ийгилик дейт. Партияларды Аллах колдосун. Мен сизге суроом жооп берип коюмчу суранам дейт. Жақын жайгашкан, үйлөргө жакын жайгашкан Азиз Заправканын парламентке барып калсаңыз карайсыңар дейт. Парламентке барып калсак, мына ушул эң туура маселе көтөрүлүп атат. Бишкекти карагыла, Ошту карагыла, Жалалабадты карагыла. 2 адам жашап аткан көп кабаттуу үйдүн ортосуна май куючу жер куюлган. Өлүккөн башка өлкөлөрдө айланайдар. Канча километр, канча метр алыста болушун бүтүн эле мыйзамда көрсөтүп койгон. Бизде Оштун караңыздарчы, Ош таажысы деп үй курулган, маңдайында дагы бир 2-3 үй турат. Ал жагына Глобус деппи же жанагы Фрунзе деппи супермаркет ачыптыр. Ошол 3 эң көп эл турган жердин ичинде 3 май куючу жай бар. Кимдердики алар? Баарыбыз билебиз кимдердики. Ошол сыяктуулар бир тонна бензиндин акчасын берип коюп, жанагы сиз айтып аткан тайгандарды менин аркамдан үрдүрүп атат. Бул киши келип калса, бизге аябай катуу чара болот. Ошол нерселердин баарын жоёбуз, токтотобуз Кудай кааласа. Ишенип коюңуздар, көргүңүздөй көрүңүздөр. Мага ким жагат жакпайт ага карабай, бирок ошол нерсе жок болуш керек. Коопсуздук. Эгерде сиз аз мандат менен босогодон өтүп калсаңыз, мыйзамдарды добуштан кантип өткөрөсүз? Башкалар колдобой койсо, мыйзамдарыңыз колдоого ээ болбой калса,
Кайра эле эл айтат эч нерсе кылбады деп. Ал жагы кандай болот? Кененирээк айтып өтсөңүз рахмат дейт. Исхак Абсаматович Масалиев биз менен жүрдүлөр, ошо киши айтты эле да. Ал биринчи чакырылышта болгон жок, экинчи чакырылышта ошо эл өкүлдөр палатасында болуп калды. Туугандар, биз мыйзам чыгаруу жыйынында 7 депутат бар экен. 7 депутат. Анын ичинде ошо 7-нин ичинде сиздер ар дайым колдоп шайлап берген Дооронбек Садырбаев бар. Биз 7 депутат калган депутаттардын бүтүндөй баарын намысын ойготот элек. Ушул 7 депутат президент Бакаевди уктатпайт элек. Эмне кылсаңар ошол кылгыла, ушулардын тилин тапкыла деген маселе боюнча чыгарышы. Кеп аз көп эмес, кеп сапатта. Кээ учурлар менен өткөндө бирөө интервьюда айттыбы. Мадумаровду ушул мыйзамга добуш берген маалда сүйлөтпөсө сүйлөбөсө дейт. Ушул кишиге каршы добуш беребиз деп туруп сүйлөгөндөн кийин макул деп басып берген дилге калат деп интервью берип. Анан Зайнин Курманов деген бериптир. Мадумаров дайым кыргызча сүйлөйт. Я не знал, о чем он говорит, но постоянно почему-то плакал. И мне сүйлөп атканын түшүнбөй туруп, ия чын отуруп алып деп Зайнин Курманов берип интервью. Биз Кудай кааласа аз мандат менен барбайбыз. Ошол бараткан 21 партиянын ичинен биринчи орунду иншалла алабыз деп атабыз. Ошону жараткан бизге маңдайыбызга жазган болсун, сиздерди ошого себепчи кылган болсун, Кудай кааласа. Бардык сурамжылоолорду караңыздар. Бүтүн Кыргызстан партиясы бир ат чабым алдында келатканын көрүп атасыздар. 34% ишеним менен кетип атабыз, Кудайга шүгүр. Экинчи орунда кетип аткан партия 20% тегерегинде кетип атат. Демек, биз Кудай кааласа биринчи орунга чыгып көпчүлүк менен барабыз деген үмүтүбүз бар. Партияны құртып қалса, Майнсурдағы ламповый заводқа қандай жардам бере аласыз? Елдің тағдыры заводтан зависит етеді. Зависит деген көзқарас болады деген, е? Жардам берішіңізді күтеміз дейді. Майнсуның тұрғындары дейді. Рахмат. Майнсу заводтары ошол ламп заводына бір емес, бір қанша жоллар. Біз білеміз, азыркы ээлері кім екенін де білеміз. Кантип менчиктештирилгенин дагы, кантип акцияны эмгештирилгенин дагы билебиз. Эмнеге биздин артыбыздан ошолордор жүрөт? Ушулар келбесин деген максат менен жүрөт. Ушулар келсе чатак болот деп. Мына жаш балдар биз жаш кезибизде билесиздер да, менин курдаштарым билет. Жүрөөнүн алдына барып алып, тыттын астында жатып алып биз пайлап турчу элек. Кароолчулар бар эле да. Алардын аттары бар эле. Аттарын кайсы жерге аркандап койгонун билип, ошол ат жок болсо, кароолчу бир жакка кетиптир деп карап туруп, анан жүгөрүнүн ичине кирип алып туруп, өкүркө дүмбүл урдай жеп коет. Көрөбү? Бир кароолчу жок болсо, ошол дүмбүлдүн канчасы кетет эле? Иттер көбөйүп кеткен. Азыр Кыргызстанга кароолчу өзүбүз болобуз иншалла. Эч кимге алдырбай жетирбей турган кароолчу болобуз. Уктабай турган, эс албай турган кароолчу болуп турган болсо, мына сиз айткан ошо ламповый завод болобу. Жыркаланга окшогон шахталар болобу. Мына Кыргызстан караңыздар, Алай менен Чоң Алайдын ортосу көмүргө баткан. Өзгө бүтүндөй каксующийся деп коет, жанагы темир эрите турган көмүргө. Ошонун 70% кокс дейт. 1 миллиард тонна запасы бар деп Союздун академиктери өлчөгөн. Биз өтө байбыз. Бирок ошол көрүнгөн тешиктен берип коюп менчиктештирип. Келемиштер алгандан кийин алышып, анын пайдасы калкка тийбей атат. Баккенди караңыздар, Сүйүлдөн канча бар? Канча километр канча чакырым? Кече Баккенди болсо, ошол биз конгон үйдүн ээси келин айтып атат да, килограмм 12 сомго чейин чыкты деп. Бул кандай? Бир жагат алып отурду. Өзгөндө ошол көмүрдүн үстүндө отурган өзгөн кече 7,5 сом килограмм. Кара кечени караңыздар. Эмне үчүн бизде ушунчалык көмүр туруп, көмүрдү Казакстандан ташып келип атабыз? Эмнеге?
Өзümüz mунçubuzбу, майыппыз, өзümüz казалбайбызбы? Жок, ортодо чоң акча турат. Ассаламу алейкум, урматтуу акайым деп кыска туура. Кечээ күнү Жалал Абадка соц тармакта тараган видеого жооп бердиңиз. Ал видео толугу чындыгында башкача болчу. Биз ошол күнү ошол жерде болгонбуз. Биз бүтүнчүлөр тазабыз деп дайым төшүбүздү кагып келебиз. Ал жерде Асанов жана Берки генерал жөнүндө айтып, ошондойлор дагы бүтүн Кыргызстандын жаманын кирип АКМдин депутат болушуна башка жакта деле добуш ала алат деп айткан. Себеби былтыркы шайлоодо биз ошол участкадан эч кандай үгүт иштерин штабыбыз жоктур, өтө көп добуш алганбыз. Дагы ошондой болбосун деп корккон болушу керек. Сиз андай толук эмес видеого көңүл бурбасаңыз жана видео жүктөгөндөр биз дакансалар эмеспиз. Видеону кыртып жүктөгөнгө азамат. Жигитсизди, кызсызды, баракелде. Эң туура айттырсыз. Тилекке каршы. Менин сүйлөгөн сөзүмдү дагы ушундай кылып кыркып туруп экинчи жагынан жармаштырып коюп атпайбы. Мен социалдык тармакка 1 секундта кирбейм. Менин телефонумда ал социалдык тармактагы жок. Кыргызстандагы телекомпанияларды 20 жыл болду 1 секундта ачпайм да. Менин үйүмдөгү телевизордо КТР, ЛТР, МТР, эч бир ПТР жок. Мен карабайм. Негизи телевизор карайм. Карайм, Евроньюсту карап коюп, дүйнөдө эмне болуп атканын, анан Россия 24-тү карап коюп, дүйнөлүк жаңылыктар. Эгер колум бошоп калып телевизор көргүм келсе, жаныбарлар дүйнөсү деген канал бар, ошону карайм. Алар бизге караганда тазараак жашайт. Тынчыраак жашайт. Алар биз тырдагыдай болуп, жаш балдарын, жаш кыздарын зордук зомбулукка салбайт. Алар дагы өзүнүн мыйзамы менен жашашат. Эгерде мына жерде мага ошону көрсөтө койгон болсо, бир жерде чай ичканда көрсөтө коет да, бар да биздин арабызда бар. Ошондой берип кеткен болсок, туура эмес айткан болсок, ар тургунда дастурконго бата берип атканда айтам. Аллах Таала айткан мынча пендечилик менен кыйбат сөздөргө кетип калган болсо, жараттарыңызды кечирет. Мен туура эмес маалыматты берип койгон болсо, мен кечирим сурайм. Андан киши кичирейип кетпейт. Рахмат жок. Адахан сага ден соолук каалайбыз, биринчи орунга чыгат. Аллах колдосун. Биринчи суроо. 2010 жыл 7-апрелдеги 86 баланын өмүрүнө 14 баатыр жооп береби же батейке шылтап коюп кутулуп кетеби? Ушуга сенин көз карашың кандай дейт? Мен көз карашымды 11 жылдан бери айтып келатам. Бардыгын сен өз ордуна коюш керек. Эч ким далилдей алган жок. Ошол өлгөн балдардын бирөөнүн дагы алдынан ок тийген эмес. Бирөөнүн дагы денесиндеги алынган ок Кыргызстандын баягы өзгөчө аскерлеринин мылтыгынан чыккан ок эмес. Көпчүлүгүнүн өлүмү аркасынан тийген аңчылыкка чыкканда колдонуучу мылтыктан чыккандыгы аныкталды, далилденди. Бирөөнү дагы далилдеп беришкен жок. Бере да албайт. Себеби анын баары калп, бүтүндөй баары жалган. Кудай кааласа 10-жылга дагы, кечеги күнгө дагы, андан кийинки окуяларга дагы баарын таразага салып, өзгөндө ушундай деп коет. Биз күрүштү жеген деле билебиз да. Ачыгы шалы эккендер аны сапырат. Топонун башка кылып, кылканын башка кылып баарын алмаштырат. Андан кийин актайт. Актап бүткөндөн кийин биринчи андан кийин чоң калыбырга салып элейт. Андан кийин калта күрүш деп, дадилик алды деп, аны кап-капка бөлөт, анан акчага бөлөт. Мына ошентип ар бирин өзүнүн ордуна коет. Аллах насип кылса, биз да ошондой ордуна кое турган күндөр келет бара. Акчалык аякта, калта күрүш аякта, базарга алып бара турган күрүштөр аякта дегенде. Саламатсызбы акамызда. Сиз депутат болуп калсаңыз, көп балалуу үй бүлөлөргө үй-жай салганы участке бере аласызбы? Көп жылдан бери жер берилбейт, шайтан айыл өкмөтү дейт. Мен шайтанга барбай калганымда көп жылдар болду. Докен кеткенден бери шайтанга барып
Başta şu saylandı da köp muzdun üstünde durup alıp söyleyecek. Kızıl Tuğ'a da şunday söyleyecek. Rahmancan'a da şunday söyleyecek. Şu Okyan rayonunda vardı da ben barmağım ayı kalmağımı söyleyecek. En akıtlı söylеген жерimiz şu Noşkent'te oldu da. Anda da şu çegara meselesi boyunca söyleyecek. Tuğanlar, köp balalı büyüklülerine ben jana ayttım. Kırgızstan'ın barı yerinde aytıp keledim. Biz uşunday өлkө kuruşumuz gerek. 3 kara milletli moyunumuz kalabız. Bu dışkı koopsuzluk, içki koopsuzluk. Anan jetim jesit mumcumayıklarını kalkalaudu. Ayttım jana. Oşonun içine şu köp balalılar girer. 10 baladan 9 bala, 9 baladan 7 balaga bağıt verilерди verip koyganda ошол Камал Омаровдун мыйзамы бар. Анан кээде сурайсыздар да. Идея кылып койду депчи. Ошол bağıt veре болгондон бери калган акчага кесиптегиле чыкканча болду. Электр энергиясына 50% төлөп атасыздар. Ошол үнөмдөгөн акча канча болду санап көргүлөчү. Аны Кыргызстанда мен баймын деген азаматтар дагы бере алган эмес, бербейт дагы сиздер. Алганда менден аласыңар дагы анан сурайсыңар кайра. Эмне кылды? Балдарыбыз чай ичүүдө. Башта сүт ичти, азыр чай күйүп алды. Ушул сыяктуу сабатсыздарды кое берген болсок, ал чайларды да куруп калтырабыз деп кылтырып калдым. Урматтуу Мисымбаев, сиз жогорку кеңешке өтүп калсаңыз, айылдарга бала бакча курганын жардам бересизби? Жок. Biz mıyzamdı kakkan kazıklarını ornatkunda bala bakçanın kuratırlarını özlerini çıkart çekelim. Biz kurbayız ana. Biz kurdur tağız dedi bana Resulullah Aleyhisselam. Kuruluş gerek. Biz Soyuz'un dengelinde, bütün Kırgızstan konservatif partiler. Biz Soyuz'un dengelindeki, Soyuz'un mezgillerinde bilim veriliyor baramızda oturmaz. Balanı oşo bala bakçadan başlayıp tarıyorlar siz. Bolbosa hazır görüp taslar, ballar çatak çatak etip bardı. Ata menen enege bir tamçı neye çok Kuday saklasın. Başta bizim atabız tarap koysun şu yerde egilgen darakta oturup kalçı yer. Hazır balan tarap koysun çılanmaya oturup kalıyordasın. Doğru mu? Uşul çındık. Biro ata caniler ariyet kılıp ayıtmaydı onu. Elin caniler balasına ayıtmaydı. Nazardan kalıp kalmasıdır. Ama uygu olanımızda da uşul ayıla katlı çındık. Adakan dedi. Şınıgül'ün atası akça menen dağı şaylap atıp jata oksoy. Dağı topulun bolat oksoy. Kantır bilesiniz deyip. Şınıgül'ün atası degan bizden Şınıgül Şerifullah atasına жазуутабы? Акча менен шайласа, аксакал, кайерде турасыз? Акча менен шайласа, ошол сиздин кошнаңыз. Ошол сиздин тууганыңыз. Айтыңыз. Биз эле акча дүйнө бербейли, сиз дагы айтыңыз. Аксакалдар сиздер дагы айттылар. Бирок аксакалдарга айттылар десе, анын аксакалдар жаштар токтотуш керек болуп калды. Ушундай жагы дагы бар. Акча менен шайланбай ушундай калса. Акча менен шайлабайбыз дагы. Мен ишенем ушуга. Gördük akşamının saylanmanları. Adakan Gülsünbay sizden soranın uşul pastoliyanı çekip verseniz ballarınızı pastoliyaga çıkarış ötüp değil. Biz baralı Kuday olsa mizanların kanday işleri yoktanını karayız. Men 13. yılga gelip atar bir gün daha memleketlik kızmakta bolu etmem. 13. yılga gelip atar. Men kızmaktan getkendeki tuğulgan ballar 13 geçip atar. Asırga çeyini de makaslar. Taң bağında namazından başladı. Keçinde kuptanından bitirişti. Men 13 yıldan beri kaçıda жүрüp жұмыссыз mı? Bunça asılasın mı? Otunbayev'den kalan kağız var. Atanbayev'e taşlap gitti. Atanbayev Ceybek'e dostuna taşlap gitti. Dostu buğa taşlap gitti. Üstü iki barak kağız var. Uyattı şu masada. Öğretti onu. Allah hoş geldiniz. Allah'ın kolluğu olsun. Sırov. Abdullah İmankulu boyunca oyunuz bultiri sizni koldurup çıkan bolçu. Bu yıl bek bor büyütüyor. Kayakta жүрөт? Kayakta жүрөt? Bizdi kolduk mu?
мен ұққаныма қарағанда ал жігіт башқа жақта жүр. Абдулла Иманқұлов, рахмат, чоң рахмат айттым келеді. Кеше ушул Каракулжада жиын болып жатқанда отырған екен, шу Каракулжадағы жиынға барып, бір-екі ауыз сөз айтып қояйын деген тілегіменен барыптыр. Мен оқыдым да айттым, егер Абдулла Иманқұлов қазір сөз берген болса, бұл жерге шығып, киши мындай эркин киши. Bir-iki ağız başkaça söz çıkıp etken bolsa, Madumar Karabulcaga barıp konser koydu degen balaya kaldı. Men bilesizler, bardık nesiden çocuğa kaldı. Bardık nesiden çocuğa. Şunçalık kafasına salıp koydular ayınlarda. Gülörünü bilmeysin. Gülsün dağı balaya, kavak bir çıksan dağı balaya, bardığına balaya. Ошол үчүн Абдулла Иманкуловго керек нерсе билдирдик дагы, ага сөз берген жокпуз. Азыр мыйзам боюнча концерт коюу, улак чаптыруу, топ чаптыруу жок. Муну накта бүтүн Кыргызстандын шайлоосу болуп атат да. Таптаза бүтүн Кыргызстандын шайлоосу. Урматтуу туугандар, мына ушул оюн зооктордун баардыгын кандайдыр бир иретке алып келишибиз керек. Негизи ушунун баардыгына мыйзам керек. Мугалимдерге врачтарга айтып коюмчу дейт. Апам мугалим, отуруш, юбилей, туулган күндөр. Акча чогултмай дейт. Чарчатты дейт. Рахмат сіздерге, жараттан болдырсын дейт. Урматтуу туугандар. Күлкү жакшы, бирок ушу күлкүнүн аркасында бийи бар. Мен угутам. Мугалимдер, сырагалар, айланайындар. Уялсак, кичине уялсак. Өлкөнүн ушул абалга түшүп калган анча-мынча сиздердин дагы үлүшүңүздөр бар. Калемиңиздер башка нерсени жазып коюп, түгөнүп кетип атат да бул Кыргызстан. Мен кейбір балдардың, жаш балдардан сұрайын, оқушы балдардан сұрайын. Паланчы ағайындың туылған күн екен, паланчы ежекенің туылған күн екен деп башқа класстан ақша жинайды екенсің, садағалар амайын. Қойғылачы үшінші. Қантып ошол балдардан ақша топтойсың, қыздардан ақша топтойсың. Ийлап көбінде ақша жоқ, мектепке бара албай қалғандар. Мен көріп отам, мен айылда чоңойғам, айылдан қаларым бар. Айтып отады. Мына биздин азыр кече баштаган күнү жыйын өткөргөн районубуздан ачык ушундай. Койгулачы садагалар. Агай менен эжеке келген керек болсо өзүнө бир кесе тамак турса, ушуну балдарга бериш керек коелай туугандар. Жоолук алып берет экен силерге. Кошна башка класстын балдары сиздерге жоолук алат экен. Ошо жоолук эмне жылда. Ата-энелердин да акча түтүп, балдардын да акча түтүп. Ушун токтотсок кандай дейсиңер? Эми ага мыйзамдын кереги жок го. Ушуга ыйман керек го. Бербей ойчу чыктап кылып атат да класстан тургузуп алып, жигитти же кызды. Баа ойбой, айтып атпайбы, ушуну коррупция да ушул. Ушунун баары ушу биздин айылдан башталып атпайбы. Баракелде ага. Мугалимдер. Суранам мугалимдер. Суранам, айланайындар. Менин да атам мугалим болгон. Суранам сиздерден. Ошол балдарды сыздатып, балдарды кыздарды ыйлатып, жоолук такпай эле койгулачы мен суранам. Андан көрө жезден күч кубат берсе ошо алып берет го. Бала чака барбы? Анан балдардан тыйын топтоп алып, туулган күн өткөрөт экен. Уят го. Жарандар үчүн кандай мыйзам долбоорубуз бар дейт. Уурдага калп айтпа, адамга жаша деген мыйзам. Кыргыз Республикасы менен таанышсызбы? Кыргыз Республика КЧК менен КЧК бул эмне? КЧК эмне? КЧК менен таанышсызбы? Кошумча жаза кыргыз элине керекпи? Кыргыз жаза кодекси, кылмыш жаза кодекси бар дейт.
Kanun emес, biz ошол кодекстерди жазганбыз биринчи эгемен Кыргыз Республикасында. Азыркылардын жазган кодекси 13 миллион евро алып алып. Ал иштебей атат. Сен 5 кодекс бири-бирине каршы келип атат. Майлысуу шаары уран калдыктары сакталуу жайлар көп. Жашаган адамдар үчүн компенсация же пособие каралганбы дейт. Аны сатып ал дейтин сурайсыңар, эртең өткөрүп алып туруп. Кыямет келет дагы баарыңыздар ушундай топтоп алып, лампа заводу боюнча эмне кылабыз, уран калдыктары боюнча эмне кылабыз, тазасы боюнча эмне кылабыз, баардык маселе. Мына Кочкор ата нефть иштетүүчү жерлерин эмне кылабыз, баарын ушу кыяметтен сурай бересиздер. Сабаты жетишеби кыяметтин жооп бергенге? Жетишсе ошол сурайсыздар дечи Кудай кааласа. Куш келипсиз дейт. Оору боюнча группага чыккандарга эч кандай жардам жок дейт. Эгер шайланып алсаңыз. Мен ошол комитетте 10 жыл башталган, 10 жыл төрага болгом, аябай жакшы билем. Баралы, мен айтып атпайм, 13 жыл болуп атат, 13-жылга кетти. Мыйзамдарды кандай өзгөрткөнүн билбейм. Мектепке иман сабагын киргизүү боюнча колдоп бере аласызбы? Колдоп бербей, мен талап кылам иман сабагын киргизүүгө. Биз талап кылып бере алабыз. Мен ушу демилерин көтөргөнүм кайра менден угуп, менден сурап атканыңызга таң калам да. Школа плюс садик домдун жанында тротуарга магазин, ресторан куруп алгандарга көз карашыңыз. Айнан санап болду, бай болду деп айтат. Кандай болду көз караш? Биз айтып атабыз, мыйзам бар. Мектептен канча метрге чейин ошондой дүкөндөр, оюн зооктор курулбаш керек деген мыйзам бар. Бирок мыйзамды аткарган ким бар? Ошого көз салган азамат керек. Пенсия тууралуу кошумча боюнча айтып кетсеңиз дейт. Мен билбейт экенмин, ким канча кошуп атканын. Кабарым жок. Калп айта албайм. Улуу урматтуу дейт. Рахмат. Ушундай сөздөргө көңүл албадым. Сизди келен урматтагы суроо, инвалид балдарга жеңилдик болобу, кандай жеңилдик колуңуздан келет деп, Моокелден жанузак келечекте Кыргызстанда акыйкат ажоо болобуз иншаллах дейт. Рахмат, жанузак тилегим кабыл болсун. Ушул майыптар боюнча дагы мыйзамдардын көпчүлүгү менин калемимден чыккан эле. Азыр кимисин калтырды, кимиси жок билбейт экенмин. Жанагы ысык бир убакыт ысык тамак деген жерде булар ысык чай деген өзгөртүп алыптыр. Каалагандай өзгөртүшүп атат. Биз баралы, барып тургандан кийин келен айтып берели. Таанышкандан кийин. Саламатсызбы тиги кишинин ордунда болгондо кандай кадамга барат элеңиз? Ыңгайсыз суроо кечиресиз. Жапаров Баткен окуясы 36 жаран туурасында өкүнүчтүү дейт. Алар бийликтегилердин курмандыгы болдубу өкүнүчтүү, кечириңиз суроого. Аллахым мейкиyle бактылуу болуңуз. Аллахтын колдоосу журт атасы болуңуз. Рахмат. Аллах тилегиңизди кабыл кылсын. Мен эмне деп айтмак элем аларга. Кече айтайын десем аксакалдар айтты, алар сөз кылган арызбай жөн кой деди. Туурабы? Ошолордун атын дагы атабачы деди. Койчу деди да, ошо сен алардын атын атаган сайын алардын кадыры өсүшү мүмкүн. Не деди? Сөз кылган арызбаган азаматтарды жөн кой деди да. Аларды билебиз биз деп койду. Ошол сыяктуу мен анын ордунда болсом кандай кадамга барат элем, ошондо көрөбүз Кудай кааласа. Көрөсүздөр иншалла. Жогорку жакта фонд школа жайгашкан дейишти. А бирок биз жылда талайбыз биз үй бүлөлөр эң окуучулар бар. 3-4 окуучулар, бир үй бүлөдө 3-4 окуучулар бар дейт. Майлысуу шаары. Биз жылда эмне болобуз дейт. Талайбыз, толойбуз. Төлөйбүз дейбиз. Толойбуз деп жатат. Бул баягы планшеттен жазгандардан окшойт. Ал жакта үй жок да. Көрбөйт? Кимге кандай таасир кылат дейсиз? Ушул жактан жазабыз да көбүнчө, колго кагаз алып, калем калыш көп. Ушунда кандай жазсак, ошондой жазып калдык да тилекке. Кандай истеп коёбуз? Келесизби?
Birovga jetdingmi deb so'rasam, deb yozib qo'yadi. Shunday kerak qolibmiz. Shunchalik savatli bo'lganimiz o'sdi so'nggi 15 yilning ichida. Savatli bo'lish shunday ko'tarildi. Xudo xolasa, o'g'anda mana shu aytib aytmasmen, tomosha aytib qo'limizdagi o'sha narsalarga qo'l chalish kerak. Balgar bilan balgarning ota-onasi qaqshatayotgan maktablarga biraz o'rniga keltirishimiz kerak. Men mamlakatdagi qatchi bo'lib barar zaman maktablardagi o'ngdov tuzatuv ishlarini aqchani to'xtatib esingizda yo'qlar. Esingizda 2005 yıldan başlap 2008 yılgacha tüm maktabning o'ngdov tuzatuv ishlarini aqcha jiyganlardan unutgansizlar, to'g'rimi? To'g'ri olsa aytib qo'yingizchi shunday. Shunday bo'lgandi. Ana jalan ko'rib uyga borganingizda aqcha to'lab turib, to'lab boshladilar keldingizlar. O'sha to'g'ri. Ko'rib o'tishib ko'tarib bormay qoldilar to'lab uylarni, to'g'ri. O'shaning bari osmondan tushgan emaslar. O'shaning bari Madumarovning go'zal o'limidan chiqargan ishlardir. Qanday ishlardi men hozir ardadagi biraz tajribam ozroq edi. Hozir Xudoga shukr. Jetelib bilib turamiz qaysi yerda qanday ishlar qilishni. Biz Maylisu shahrida Ko'goy aylanida yashaymiz. Bizning yo'lni 10 yil bo'yi quru so'z bilan o'nglab kelib, bizning yo'l o'ngloq zavod ishlayotgan qachon yaxshi ishlaydi. Buni dagi sotib olishdan tura olasizlar. Qanday yo'lga yurishni olmayotgan bor o'sha yigitlar chiqadi. Hurmatli rahim Samoyevich, aqlli so'rash. Asli peshin bo'lib qoldi. Javob kengashga o'tib qolsangiz deputatlarni azaytasizmi? Ayliqlarning bari deputatlar kelib ketadi. Deputatga kelib ketadi, ayliqim bor deydi. Maktablarga iymon savobini kirgizib berishni so'rayapsiz deydi. Rahmat. Deputatlarning sonini azaytishni biz sizlardan so'raymiz. Sizlar bilan kengashamiz. Bizning partiyaning programmasida yozilib turadi. Arın olsa 60 deputat bizga yetişiyor. O'sha yetişiyor. Biz kelganda 35 deputat bor edi. Bütün kodekslerin barini biz algan ekanmiz. Al yerda sonini emas, sifatini qarashimiz kerak. Ana boya o'zining familiyasini ko'ramiz yazganlarni qarab ko'ringizlar endi. Bu shayg'ol emas, bu tandamizlar. Kimning qo'lidan yetib kelganini bayqangizlar. Qarangizlar, keyin arzlanmaydi. Bu kadar süt alçu azamatlarına kaldırıp beni sorarlar. Sizler görmek istedim. Karanızda. Gözgöl rayonunun Alparı, Göçük Parı, Bakken'in koşulgen Bilimleri Ministerliğinden minister orunbasarları çıkıyordu. Onlar kaç savak kılır. Oşuların var Alparı'ndan özünüz. Jakşına kaykılıp sürekli ilip koyarken çayga çakırıp koyarken oşuların benim getip kalıplarımız. Emin toplayıyoruz böyle arası. Uşun yıl Kırgızistan'ın buruluğu yılı olsun. Kırgızistan'da tazalanığının yılı olsun. Kırgızistan'da imanlılıktın yılı olsun. Bunu 28'indeki şair olmaz. Nukra Kırgız deyip, can vergenler dayar olan, çırındık deyip, tazalık deyip, iman deyip, takip deyip, canın arkaya bakan, cigitlerin, kızların, Tandoğun günü olsun, şairinin günü olmaz. Tandoğun günü olsun. Ama şöyle Tura Tandoğu, Allah Teala ayrı bir ıslahını esbergen olsun. Sabır kanaat vergen olsun. O sol günün nefsimizde, şeytanlarla arkamlarından gün olsun Kırgızistan'da. Bir taza yol aratılan gün olsun ki, ertelemen türü aksakallar, bağımlar namazdan keyin, daha bir naşır namazları, yedi rekat namaz okup durur, uşun tilep koyumuzda sadakalar. Yedinin uşun tilebilerçi. Halkını bozuklar, nefsine bir insaf verip koyumuzda ki. Bizim Kırgızistan'da o şeytanlar baylanıp, Tuğrumez çakta bolğun hazırlıkların bari toktup, 29 noyabrdan başlap Kırgızistan'da cark deyip kur çıkan gün olsun. Sırtta karşıya yiyip atkanlarımızın göz yaşını toktosun. Mıysansız alıp çıkıp atkanlarımızın barın azabı toktosun. Oğurup kanala bağlayatkanlarımızın barın yürüyünce cansın içi. O şol nesle kolumuzdan gelip köp neslerini talap kılmayın. Men işerim. O şol işerim bizge güç kuat verir. Biz şunları günü çekeyiz inşallah. O şol günü görürüz.
Oşol günü siz menen bizde çoğun göstermeni nasip kılgan olsun. Rahmet çoğun. Yaratçılık Batarek selamı. Batarek olsanın biz yolumuzu bulasa. Gelin bakalım. Asıl. Ben talapkerlerge Atay'a söz vergen çok mu? Düşünüp duran, bular ağır bir aylığa barışar, sizlerle çekeme söyleşiyor. Bugün bolmanın sevgisi, daha 20 gün var, söyleşiş gerek bular sizlerle var. O sonra genel akıllaşılasılar. Men bir haydacıda bir gelip geldim. O sonra için sorumuzlara cevap vermeye geçsem, mümkün işte kalkalasılar, men cevapsız kaldı. Ben ağırdan şunda yol uçup duran günlerde nasip etken olsun bize Allah. Kendinize var. Bölümümüzde Mardin Aytatı'na basarak bu geçecek adı oluyor. Boşan aslında oyunlarında Aspaylar, Rahmat, bu kişi okudu, onun için verilmeyen iyi bir kitap olmasa, Mardin Meydanı sorusuna, bu benim ne ortada ne yok. O şu bir yakşı, mağazı yaktı, bazıları yaptı, şu karalı birine bir gider, birine bir gider değil. O şu mirayet etmek, iyi var, bayraklı bayasın dedi, şu ayaklı Batı'ya kakalı, bu böyle. Ama şu adamlardı, o şeydeki adamlardı. Tanıdıran özsüz. Anayı bu kişiden ne kadar sonra? Özsüz olsun, arada başlandı. Sen sana, men sana, yağmattı dedi. Ana bağırdı özsüz, para alsa, para verecek. Anayı çaylansın, para verecek. Özsüz verecek. Oradan özüge malımı bir yaptınız. Eyvallah. Birine şarkıları anlatır. Bağırdığımız su yerinden tavuktan geliyoruz. Özü bağlatıyoruz. Şu evi, şu şivar kasa, bağır kalatı kızarır. Şu çekiyi canına tuttu gerek. Kuzaydan borçsuz gerek. Bir olan çakakçı çavalarına gidip birlikte bunu mu? Her bir özüne sözüne cevap verecek. Bağır kasa bir çepçilik olur. Bakayım. Bir başka koydu. Yeni iş vatanına gibi teknik öteseler oldu. Birimiz yanına olsun. Bu tarafta bir boşluğu, kaçan boşluğu ana gelir. Biri törün, biri geçti. Bu kadar bulurdu. O şey evde saçıyor, eski saçıyor. O şey garaj koptusu. O şey dönem ana öldürge grafik dönem o şey bir bağ olsa o şey yapıyordu. Adamların gök yerleri bayrağı satın alanlar işketliyoruz bayrağı. Tek bir kere gözüne oturar. Bana Rusya'ya gelip 3 milyon sokayım o kadar kadar. Ülkede nam yok yani o kadar. O şey ne bu şey? Şu düzgün var. Var kasar gibi şu düzgün. Eski var. Tek gözü. Yeri gelen birisi. Şu kalkozdan, o karman üyenin başka sözü gerek. Canından gerekti. Yukarıda kalanlar, anayı kusurlandı bilmeyiz ki kusurlandı bir alıp kaçı diyor sana. Bu tarafı sözü yaptı, kusurlandı bir köpek kusurlandı. Beni anladılar bir de mevzular. Yerim canına geçecek. Bu şekilde ne var? Hardır, kolumda dua verecek. Şu Allah'a ki duamızı kabul etsin. Başkanı da getirdiler. Bismillahirrahmanirrahim. Takiyatı Allah'a şu diktatör olsun, hocamlar yedisini onu öldürün. Bazı kolu kötülerin niyeti bilmesin. Bayağı bir şikayet etti. Bir kişi narazı otursa bu şey olmayı geldi. Şu bazı 100% bozuk koltuk, bazı bir yerde yaşlı kafaları dönüyor. Şu askarısın. Umarım bu kişi yataktır şaşırdı. Bizden yataktır. Şu aklı şöyle olacak bir kişi var, yapı bazımızda iyi bir öyle gibi bir şey, lan bir bir hayat verirsin. Yerimizde yapmak, gördüğünüzde bütün bir sabah zorluyuz.
Tart. Mirlan, no, nemeler mesela koyayım. Ben mekende işte premo alıp duram. Premo alıp demeden Şimdi lan da. mekende işte premo alıp duram. Bop duram da. Ben aldım kardeşim. Vaqtdagi ушул менен эфирге bundan keyin chiqmaydi ekan do'stlar. Bizning kanallardan bölüşüp turam dedi. Bölüşse ma'lumot bölüşemiz. АКМ Пресс, YouTube канал, Мекендеш ТВ, Facebook. Достор, ассаламу алейкум. Дагы бир жолу жаңы киргендерге, учурашпагандарга менен учурашып коелу. Кудай буйруса, мына бүтүн Кыргызстан номер 2. Адахан Кимсанбаевич Мадумаров номер 1. Кыянбек Сатыбалдиев номер 2. Ой, номер 10. Достор, 1-10. Жана башка дагы биздин кандидаттарыбыз бар. Чыныгүл эже бар. Чыныгүл эженин 37 апасы. Достор, ассаламу алейкум, да бир жолу. Бүгүнкү эфирибизди көрдүңүздөр. Буюрса, бүгүн ушул эфир менен токтойт. Эртеңки көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар. Достор, бизди колдоп, ушунчалык комментарий жазып, бөлүшүп жатканыңыз досторго баардыгыңыздарга ыраазычылык. Сөзсүз түрдө комментарий жазып, алдында подписаться деген жери бар, катталуу деген жери. Ошол катталуу деген жерди катталып, видеолорду бөлүшүп, анан кийин ошонун үстүндө колокольчик деген жер турат. Колокольчик деген жерди басып койсоңуздар, биз түз эфирге чыгаар менен сиздерге уведомление барат, жанагы билдирүү барат. Ошол менен кириптер, сиздер түз көрө аласыздар. Биз ссылка таштабай эле. Ошондой болот достор. Ийгилик, бүгүнкү күн аябай сонун болду деп айта алам. Себеп дегенде баардыгыңыздар аны көрдүңүздөр. Биз мына стадиондо турабыз. Камера беребиз. Ушул стадиондо Адахан Кимсанбаевич айтып кетпеди. Бул стадион мен үчүн аябай эсимде. Бул стадион мени эсимде бар деп. Биздин да эсибизде бар. Ушул жерде биз болгонбуз. Команда болгон. Ушул жерде ушул кородон биз уруксат алып коюп, жолугуш өткөзөбүз дегенден кийин бийликтин партиясы келип, бийликтин адамдары келип,
президентке Сооронбай Жээнбеков ал убакта кандидатурасын койгон. Ошолор уюштурушуп жана Жалал Абадтын Сооронбай Жээнбековдун жанында жүргөн бүгүнкү бийликте тургандар ошол убакта ошол нерсени уюштурган. Ошону так билиңиздер. Себеп дегенде ачык анык көрүнүп калган. Ошондуктан достор алды күндөрдө кетти. Азырда свет өчтү. Азырда бир свет өчүп, кайра бат жандырышка аракет кылышты. Бирок достор болуп келе берет, биз дагы жүрүп келе беребиз. Чындык бир күн болсо бир күн жеңет. Аны баарыбыз билебиз. Биз менен болгондор баарыңыздарга ыраазычылык, ийгилик, эртеңки эфирде көрүшкөнчө сөзсүз түрдө подписаться басып, колокольчикти басып, комментарий жазып коюңуздар. Биздин каналга катталыңыздар. Биз сиздерге болгон маалыматтарды жеткизип турганга аракет жасайбыз. Жана фейктер, боттор, биги авамдын аялынын командасы, же болбосо авамдын досунун командасы жана башкалар биз Жалал Абадтабыз, Кочкор Атадабыз. Бизди жеп коем, мынтип коем, антип коем дегендер биз ушул жердебиз. Ийгилик баарыбызга. Бөлүшкүлө сиздер дагы. Фанаттар, фейктер. Сөзсүз бөлүшүңүздөр.